Саламатсыздарбы ата-энелер, мугалимдер жана биздин сүйүктүү окуучулар. Бүгүн сиздер менен 2 классынын кыргыз тили сабагынын 4 чейрегинде өтүлүүчү сабакты баштайбыз. Андыктан калем сап, дептерлериңерди даярдап, көңүл коюп угуп тургула. Сабактын темасы сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары. Достор, маанайыңар кандай? Баары жакшыбы? Жакшы болсо, анда кеттик уланталы. Адаттагыдай эле бүгүнкү сабагыбызга дагы максаттарды коюп алалы. Сабактын билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар жаңы маалымат менен таанышышат, сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттарын билүүгө аракеттенишет, үйдө окуучулардын өз ара ишмердүүлүгүн уюштуруу ата-энелер тарабынан жүргүзүлөт. Өнүктүрүүчүлүк максаты. Окуучулардын кеп ишмердигинин негизги сүйлөө, угуу, окуу, жазуу түрүндөгү билгичтиктерин өнүктүрүшөт. Окуучулардын тил байлыгын жана социомаданий билгичтигин өнүктүрүү. Социомаданий билгилиги деген бул сабактагы теманын алкагында элдин каада салттарынын жана жашоо тиричилик маданиятын билүү болуп эсептелинет. Тарбиялык. Бири-бирине аяр мамиле кылууга үйрөнүшөт, улут аралык мамилени чыңдоого тарбияланышат. Эми биз өтүлгөн теманы кайталап алалы. Сүйлөмдүн ээси деп эмнени айтабыз? Өткөн сабакта биз сүйлөмдүн ээсин өткөнбүз. Сүйлөмдүн ээси кандай суроого жооп берет? Сүйлөмдүн ээсинин асты кандай сызык менен сызылат? Мисал келтиргиле. Эми жаңы тема. Сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар ким, кимдер деген суроого жооп берет. Мисалы, Кубанычбек кагаздан көгүчкөн жасады. Ким кагаздан көгүчкөн жасады? Кубанычбек. Мында Кубанычбектин асты бир сызык менен сызылды. Сүйлөмдүн ээси Кубанычбек. Мында адам аты катышты. Ал эми кимдер деген суроого жооп бере турган болсок, балдар үйдө отурат. Кимдер үйдө отурушат? Балдар үйдө отурушат. Эми ушул китебиңердин 90-91 бетинде жайгашкан тексттерге көңүл бөлөлү. 293 көнүгү тексттин 1 бөлүгүн окуп чыккыла. Андагы окуяны сүрөттөрдүн жардамы менен айтып бергиле. Кандай сүрөт жетишпейт деген суроону бизге бериптир. Бу жерде китеп тегерекченин ичинде китептин сүрөтү турат. Мындай сүрөт болгондо биз ар дайым окуйбуз. Анда эмесе биринчи текстти окуп көрөлү. Андан кийин улантабыз. Кагаздан жасалган миң турна 1 бөлүк. 1945 жылы дүйнөлүк 2 согуш аяктаганда Америка Япониянын 2 шаарына 2 атом бомбасын жардырган. Анын бири Хиросима шаар эле. Шаар толук талкаланып, миңдеген адамдар курман болушкан. Анткени бул бомба кадимки бомбадан 100 эсе күчтүү болчу. Андан адам аман калса, радиация алат да айыкпас рак оорусуна чалдыгат. Бул ошонусу менен өзгөчө коркунучтуу эле. Андан 12 жыл өткөн соң Хиросимада бир канча алыс турган шаарда жашаган Садако аттуу кыз катуу ооруп калат. Садако 13 гана жашта эле. Эми бул текст менен иштейбиз. Жанагы айтып аткан
андагы окуяны сүрөттөрдүн жардамы менен айтып бергиле деп атпайбы. Биз сүрөттөрдү карап көрөлү. Мына бул жерде ошол бомба, самолеттин бомба таштап аткандары берилиптир бул сүрөттө. Америка 1945 жылы Япониянын Хиросима жана Нагасаки шаарларына бомба таштаган. Анда 1945 жылы төрөлгөн бала азыр канча жашка чыгат? Же быйыл ал каргашалуу окуяга канча жыл толот? Туура айтасыңар, 75 жыл толот. Эми 294-көнүгү. Тексттин каармандарын окуяны жазгыла. Окуя кайсы жерде болгон? Бул 294-көнүгүдө тегерекченин ичинде калем саптын сүрөтү турат. Биз мында жазабыз. Эми жанагы өйдөдөгү жогору жакта көрүп өткөн сүрөттөрдү карап, анан ушул класстерге жооп беребиз. Биз ар дайым жазчубуз мурун деле ушундай кластер берилгенде. Эми текстин каармандарын жазасыңар. Окуянын аталышын, окуя кайсы жерде болгон? Анан бу жерде кандай сүрөт жетишпейт балдар? Кана ойлонуп көргүлө. Окуя ким жөнүндө болду? Эмнелердин сүрөтү бар экен жогору жакта? Эгерде окуя ким жөнүндө болду деген суроо берсеңер, анда акыркы кандай сүрөт жетишпейт дегенде силер акыркы суроого жооп берген болосуңар. Эки жүз токсон бешинчи көнүгү. Бул жерде да жазат экенбиз. Жазуу белгиси турат. Тексттен адам аттары катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Суроо берип, сүйлөмдөрдүн ээсин таап, астын сызгыла. Балдар, бул тексттин баарын көчүрүп жазбайбыз. Текст 90 кыргыз тили китебинин 90-91 бетинде жайгашкан. Бул жерде адам аттарын гана жазабыз. Суроо бересиңер, ким, кимдер деп. Суроо берип, сүйлөмдүн ээсин таап, астын сызасыңар. Эки жүз токсон алтынчы көнүгү момундай илеп белгиси менен берилген. Бул белги турганда биз ар дайым өз алдынча иштөөгө өтөбүз. Сүрөткө карата сүйлөмдөрдү түзгүлө ээнин милдетин кандай сөздөр аткарды? Бул жерде силерге 3 сүрөт берилген. 3 сүрөт берилгенде силер 3 сүрөткө сүйлөм түзгүлө. Бул жерде бомба, Садако, анан дарыгер. Ушул үчөөнү сүйлөмдөрдү түзүп, ээнин милдетин кандай сөздөр аткарат? Ошону эсиңерге салгыла да, анан ээнин астын кандай сызык менен сызчу элек, аны эсиңерге түшүргүлө. Эми үй иши деп белгилеп койдум, бирок биз азырынча ар дайым эле үйдө болуп атабыз. Үйдө гана иштеп атабыз. 297 көнүгүнү да иштеп коелу. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла. Сүйлөмдүн ээсин таап, астын бир сызык менен сызгыла балдар. Биз мурунку жазган тексттерибиздин деле сүрөттөрүн тартчубуз. Ошондой эле иштейсиңер дагы. Улантабыз. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак-саламатта болуңуздар. Кайтарым байланышты унутпагыла достор.